Assalamu alaikum, канатсыздар. Сиздер менен биз бүгүн жашыл ашкөктөрдөн жана огороддо калган акыркы болгар калемпирин туздап банкаларга салыштырабыз. Анын жол-жобосун азыр видеодон көрсөтөбүз. Бул үчүн бизге эмне керек делет алгач? Огороддогу болгон жусай, жандоо, сарымсак, укроп, селдери, петрушканын баарын чогултуп келесиз дагы. Анан аларды алгач, мисалы бизге бул жерге 700 грамм чеснок, 1 килограмм петрушка менен селдерейдин туурап алдык дагы, баардыгын аралаштырдык. Жакшылап аралаштыргандан кийин буларды алдын ала жууп, тазаланып, ортосу оюлган бул болгар калемпирлерине салып чыгабыз. 1 болгар калемпирине 1 чай кашык туз, 2 чай кашык ашкөктөн кошуп жатабыз. Бул болгар калемпирдин чоң жана чакан жана кичине чоңдугуна байланыштуу. Мисалы, эгер чоңураак болгар калемпир болсо, анда 2 аш кашык туз, чаканыраак болсо 1 аш кашык туз даны кошуп жаттык. Баардыгын алгач ушинтип даярдап алабыз. Мынтип даярдаганыбыздын себеби кышкысын ашкөк издеп убара болбойсуздар. Баардык кошулмалар ичинде даяр, алып эле туурап тамакка колдоно бересиздер. Мына ушунусу менен ушул туздоонун ушул ыкмасын биз жактырабыз. Бизге мындан тышкары жусай жана жандоо керек делет. Бирок биздин огороддо жандоо жок болгондуктан бизде жусай эле колдондук. Биз эгер сизде жандоо болсо, жусай менен чогуу жандоону да колдонсоңуз болот. Биз баардыгын болгар калемпирлерин туздап, ичин толтуруп алгандан кийин аны бул чарага тиздик дагы. Анан үстүнө жусайды, сары кайып калган жылбырактарын тазалап, аны дагы тизип чыктык. Мынакей өзүңүздөр видеодон көргөндөй, булардын баарын тизип чыккандан кийин анын үстүнө жакшылап тоздан сээп туруп, үстүн бастырып 2 күн кармайсыздар. Мынтип бастырып койгонбуз. 2 күн тургандан кийин мынтип созу чыгып калды. Эми буларды банкаларга салыштырабыз. Банкага салардан алдында алгач үстүнө тизген бул жусайлардын баардыгын алып чыгып, өзүнчө идишке салып алабыз дагы. Андан соң баягы түбүндө калган ичи толтурулган болгар калемпирлерин мына ушул жусайга оройбуз. Эгер жандоо болсо, жандоого оросоңуздар болот. Мынакей көрдүңүздөр, азыр мен колумда турган болгар калемпирин жусай менен оруп чыгам. Азыр жакшылап оруп чыгам дагы, банкага тиземин. Мына ушул ыкма менен банкалардын баардыгын толтурабыз. Бизге 10 литрлик 1 чака, дагы жарым чака, ошону 1,5 чаканы болгар калемпири кетти. Мындан тышкары жогоруда айттым канча ашкөк керектелгенин. Бул жалпы эсеп менен баардыгы биригип биз 3 литрликтен 1 банка жана 700 граммдык банкадан 3 банка болгар калемпирин туздап кышкыга даярдап алдык. Бул баардык кошулмасы менен чогуу даяр. Алып туурап эле тамакка кошо бересиздер. Баса эскертүү,